Assalamu алейкум достор. Менин оюмча ушул сөз билим алуунун эң жакшы түшүндүрмөсү. Эмне үчүн мен билим алышым керек деген балдарга, кыздарга айта турган сөз ушул. Сен биринчи акылыңды өстүрөсүң. Акылды белгилүү бир жерге чейин чыгаргандан кийин акыл сага кызмат кылат. Акыл сага жол көрсөтөт. Кадимки эле карта болот. Эми түз кет, эми оңго бурул, эми токто, шашпай тур, эми кыймылда. Бизге туура жол көрсөтөт, туура чечимдерди кабыл алганга жардам берет. Ошентип биз ден соолугубузду оңдойбуз, акча табабыз, адамдар менен туура мамиле кылганды үйрөнөбүз, жакшы жашоо жашайбыз да. Эгер биз акылга көңүл бурбасак, акылды ошол бойдон калтырып койсок, муну маанисиз деп эсептесек жана акылга инвестиция кылбасак, биз ошол акыл бизди өмүр бою подводить эте берет. Өмүр бою бизге туура эмес чечимдерди кабыл алдырат, өмүр бою биз кыйналабыз. Бул жакшы жагы мунун сөзсүз эле акылды өстүрүүнү азыркы заманда мектепте эле ойлой бербегиле, мектеп, университетте эле ойлой бербегиле. Азыр канча жашта болбойлу биз аны кайрадан өнүктүрүп өстүрүп баштай берсек болот. Колубузда интернет бар, мына толтура китептер бар. Азыр маалымат, билим жайнап жатат. Толтура. Болгону мунун маанилүү экендигин түшүнүш керек. Кайрадан ошол акылды өстүрүп башташ керек. Эми биз жасалма интеллект эмес экенбиз да. Жасалма интеллект бул тез үйрөнөт экен, дагы баардык тармактарды үйрөнүп кете берет экен. Ал азыр кайсы тармакта болбосун, ошол тармактын эң акылдууларына же жетип барды, же алардан ашып кетти. Барып эгер сурасаңар бар жокту билет, себеби ал тез үйрөнөт экен. Биз эмне кылабыз? Биздин Кудайдын бизге берген белгилүү бир күчтүү тараптарыбыз бар. Мисалы, бою узун бир бала күрөшкө барып алса туура эмес болуп калат. Ал баскетбол ойнош керек. Ошо өзүбүзгө жараша белгилүү бир күчтүү тармактарыбызды тандап, ошол жакта өзүбүздү өнүктүрөбүз. Анын жанында азыркы системада биз сөзсүз үйрөнүшүбүз керек болгон бир нерсе бар. Бул акча сабаттуулугу, финансовая грамотность. Биз муну үйрөнүшүбүз керек достор. Үйрөнгөндөн башка аргабыз жок азыркы системада. Биз акча табууну үйрөнгөндөн дагы келген акчаны сактап калуу, үнөмдөп жана ошону көбөйтүү жагын үйрөнүшүбүз керек экен. Эгер ошону билбесек, биз кедей бойдон кала берет экенбиз. Биз кыйнала берет экенбиз. Барып иштейбиз, аны чачып салабыз. Иштейбиз, чачып салабыз. Могу система ушунчалык ушундай кыйтыр системада адамдар эшектей болуп иштеп атат. Мигрант болуп бир жакта иштеп, кыйналып акчаны алып келип атат. Анан интернетти бир ачса, же телевизорду бир ачса, ушундай сонун рекламалар болуп атат. Же Инстаграмды бир ачканда, элдин баары могундай нерсе алып атыптыр, мен дагы алам. Мындай нерсе алсам мен дагы ушундай крутой болуп калам, элдин баары мага сыймыктанат деген бир болбогур эмелерге кирип алып, келген акчабызды жөн эле мындай кумга сиңирип салып атабыз. Биз ошол тармакта, акча сабаттуулугу тармагында акылдуу болушубуз керек. Акылыбыздын ошол жагын өнүктүрүшүбүз керек экен. Ошон үчүн биринчи кадам катары могул китепти силерге сунуштайм. Психология дейм, акчанын психологиясы. Мына китептин атында эле жазылып турат. Бул акча деген эмне? Акчанын түшүндүрмөсү эмне? Акча бизге эмнени берет? Биз акчаны кантип колдонушубуз керек? Акчага кандай мамиле кылышыбыз керек? Ошол жөнүндө өтө жакшы жазылган. Бир карап көргүлө. Калың деле китеп эмес, кичинекей эле китеп, өтө жөнөкөй сөздөр менен жазылган. Акча жөнүндө эң биринчи класста түшүндүрүлө турган нерсе да. Акчанын биринчи классында окуй турган, билишибиз керек болгон нерсе. Мына мен эми окуп атам ушуну. Мен дагы ошол каталарды кетирдим. Мен чөйрөмдөгү досторумдан дагы көрүп атам. Дүйнөдө ушунчалык көп экен да. Силер ойлобогула, мен азыр акча табай, биринчи акча таап алайын, андан кийин көрүп жатарбыз, аны үнөмдөп, аны көбөйтүүнү анан көрөбүз десеңер, акча табасыңар, ошол момент акчаңарды могул система жутуп алат, чөнтөгүңөрдөн жөн эле сууруп алып алат. Анан отурасыңар. Мен ушуну эртерээк түшүнгөнүмдө жакшы болмок экен деп отурасыңар. Ошон үчүн биз мектепте эле өзү балдардын мээсине куюп салышыбыз керек экен да. Акча келет. Эртеби кечпи Кудай буйруса силерге акча келет. Бирок ошол келген учурда ошол мүмкүнчүлүктү ушунчалык катуу кармайсыңар дагы, ошол акчаны же сактайсыңар. Эртеңки күн белгисиз. Эртең эмне болуп кетери белгисиз. Ошол белгисиздик үчүн силер сактайсыңар. Эртең машина алам, телефон алам, кымбат бир нерселерди алып элге мактанам деш үчүн эмес. Эртең эмне болуп силер ооруп калышыңар мүмкүн, ата энеңер ооруп калышы мүмкүн, согуш чыгып кетиши мүмкүн, жана башка болуп кетиши мүмкүн. Ошондой учурларда силерге эркиндик берет. Силерге ийкемдүүлүк берет. Силер алдыңарга чыккан биринчи эле сунушту кабыл алганга аргасыз болбойсуңар. Эртең кабыл алганга аргасыз болбойсуңар. Силер каалаганча күтөсүңөр.
каалаган муну менен сүйлөшүп көрөсүңөр, аны менен сүйлөшүп көрөсүңөр, бунун баары менен сүйлөшүп көрүп шашпай чечим кабыл аласыңар. Силерге убакыт берет экен да акчачы. Силерге дегенде мага, баарыбызга. Себеби бул катаны мен дагы кылдым достор. Эгер жаш болсоңор, мүмкүн болушунча эртерээк мээңерге ушул нерсени куюп алгыла. Акча бизге эмне берет? Акча бизге кымбат машина берет, үй берет, жана башка материалдык нерселерге байлай беребизби? Чынында бизге көзгө көрүнбөгөн бир эң чоң акчанын берген бизге эң чоң баягы формасы эмне экени эмне десеңер, бул эркиндик, эгемендүүлүк, көз карандысыздык. Мен бүгүнкү күнүмдү мен өзүм билгендей кылып жашайм деш да. Мен каалаган учурда, каалаган жерде, каалаган адамдар менен, каалаган жумушумду каалаганчалык кылам деген эркиндикти берет. Элестетсеңер, мындан өткөн жогорку форма боло албайт. Мындай эркиндик. Адам биринчи ушундай эркиндикке жетиш керек. Андан кийин адамдын потенциалы ачылып баштайт да. Андан кийин адам өзүнө жаккан бир эмени тандайт. Аргасыздыктан бир жерлерге барбайт. Шашпай чечим кабыл алат. Жашоону каалагандай кылып жашайт. Эгер биз ошо башка бирөөлөрдүн оюнун ары жыйыштырып салсак, ойлой берсин. Алар эмне ойлосо ошону ойлосун. Мен өзүм акылым менен өзүм билгендей кылып чечим кабыл алам, билгендей кылып жашайм дей алсак, бул бир. Анан экинчиси, эгер бир адамга сен азыр жыргайсың, бирок кийин кыйналып калышың мүмкүн. Же экинчи вариант, азыр кыйналасың, бирок кийин жыргайсың деген эки вариант берсек, көпчүлүк адамдар биринчини тандайт экен да. Мен азыр жыргайын, кийин көрүп жатарбыз дейт экен. Ошонун айынан көп адамдар кыйналып жашайт экен. Акылдын эң мындай жогорку көрсөткүчтөрүнөн бири ушул экен. Узун мөөнөттү тандаган адамдар. Азыр кыйналсам макул, кыйналайын, бирок кийин жыргап жашайм, кийин жакшы болот, кийин жеңил болот дегенди тандай билгендер акылдуу адамдар экен. Ушулардын негизинде ойлонуп көргүлө достор. Анан ушул китепти карап көргүлө. Бул китеп кыргызчага да которулуп атыптыр, бирок күздө чыгат деп атышат. Азырынча орусчасын алып окуп көргүлө. Баасы канча экен азыр айтайынчы. Мен Раритет деген магазинден алдым Бишкекте. Баасы жазылбаптыр, бирок көп деле кымбат деле эмес. Калсаңар интернеттен алып окуп көргүлө. Ошондой достор.